сиздер менен кайра көрүшкөнүмө кубанычтамын. Лайк басып, подписация кылып коюңуздар. Алдын ала сиздерге ыраазычылык билдирем. Биз финансылык абалыбызды тактадык, максатыбызды койдук, жоопкерчиликти өзүбүздүн колубузга алдык. Анан максатка жетүүдө, капитал чогултууда биздин Амир капиталды инструмент катары колдонуу жөнүндө бүгүн сөз болот. Көбүңүздөр сурап жатасыздар, жазып, кээ бири уже акчасын салып, биринчи дивидендтерди алып көрүп атышат. Ошондой эле суроолор келип жатат, кандай кылып дагы акча салса болот. Бул жерден тактап кетчү нерсе, сиз промо боюнча кошелек ачып 5 монета алгандар үстүнө акча салуунун биякта азыр сөз болбой элек. Эгерде сиз ошол бойдон таштап коем десеңиз, сизди эч ким кыйнабайт. Анан Амир капиталдын башка инструменттерин да карап көрөм десеңиздер, сиздерге бул маалымат пайдалуу болот го деп ойлойм. Ал эми АВТ-ларыңыз буга чейинки алынган 5 АВТ жана кошумча акча төлөп сатып алган монеталар азыр баасы дагы жакшы чыга элек. $1-5 болуп атканда мен сөзсүз түрдө дагы кошумча чатка жазам. Ал эми азыр биз Амир капитал жөнүндө сөз кылабыз. Амир капитал бул супермаркет инвестиционных продуктов деп койсок болот. Себеби биякта кайсы гана багытта сиздер кызыксаңыздар, ошол багытта өзүңүздөр үчүн инвестиционный бир продукт тапсаңыз табылат, сөзсүз бар да. Себеби азыркы күндө 48ден ашык проект бар, ошолордун бирөөсү сөзсүз сиздерге төп келет деп ойлойм. Амир капитал бул өтө чоң фонд, ошол супермаркет деп айткандай эле. Алгач 2008 жылы ачылган. Бул баягы узкий круг, тааныштар, туугандардын акчасын көбөйтүү максатында ачылган. Презентациясында да сөз болот. 2018 жылдан баштап полноценный фонд катары элге кызмат кылып келет. Бүгүнкү күндө 4 лицензия бар. Бул Эстониянын лицензиясы, 2 мындай айтканда Европанын закондору менен иштейт. Андан сырткары Канаданын лицензиясы, анан Дубай. Ошондой эле Казанга халал сертификатка заявление берип койгон, бирок азыр подтверждение жок, практически колдо жок деп айтсак болот. Дүйнөлүк эң белгилүү гана монеталар менен иштейт. Бул биткоин, эфириум, анан USDT деген 3 дүйнөлүк монеталар менен иштейт. Бул монеталарга токтоло кетсек, негизи эле криптовалюта чөйрөсүндө бүгүнкү күндө 15 миңден ашык монеталар бар. Алардын эң жакшылары болот, топ деп коет го. Мисалы, эгерде биз кэш, фиат акчалар менен, кагаз акчалар менен салыштырсак, булар евро, доллардай да. Дүйнөнүн кайсы гана мамлекетинде, кайсы гана точкасында болбоңуз, сиздер ал акчаны акча катары колдонсоңуздар болот. Бул 3 монета дагы ошондой эң күчтүү монеталардан. Сиз Америкада болосузбу, Канадада болосузбу, Турцияда болосузбу же ошол эле Казакстан, Кыргызстанда болсоңуздар, сиздер муну сөзсүз түрдө акча катары колдонуп, акча катары сата аласыздар. Ал эми калган монеталардын баалуулугуна жараша кичине ылдый болуп калышы мүмкүн. Салыштыра кетсек, мисалы, Кыргызстандын деле сомун Америкага же болбосо Турцияга алып барсаңыздар, возможно, албай коюшу мүмкүн да. Баарына эле керек болбой калышы мүмкүн. Ал эми доллар менен барсаңыздар, сиздер каалаган мамлекеттен өзүңүздүн бир муктаждыгыңызды канааттандырасыз. Ошондой эле башка дагы монеталар бар. Мисалы, Кыргызстандын өзүнүн дагы бир нече бир монеталары бар, бирок алар дагы кичине слабыйраак болуп калышы мүмкүн. Алардын келечеги кандай болот дагы ал чоң суроо. Ошондуктан эгерде салам десеңиздер, баягы алданып калбаш үчүн сөзсүз түрдө ушул дүйнөлүк монеталардан алыш керек да. Эгерде бекер баягы стейкинг болуп калат, же болбосо бекер раздача болуп калат, airdrop деп коет, ошолор болуп калса, сөзсүз түрдө алып коюңуздар, сиздерге ал эч кандай бир ашыкча болбойт. Андан ары кеттик. Биз азыр Амир капиталда ошол мен айтып өткөндөй эле 48 проект бар. Бул эми баягы 48 бизнес деп айтсак болот. Мисалы, өзүнүн недвижимость саткан проектиси бар, TraderGram деген проект бар. Ошондой эле трейдерлерди обучение кылат, Амир Академия деген бар, өзүнүн киностудиясы бар, Амир Медиа. Ушундай проекттердин 48 бар.
Ушул проекттердин бирөөсү бул Амир Финанс. Амир Финанс деген проект бул ушул элдердин бул 3 монетанын бирөөсүн алып биякта көбөйтө алам десеңиз, ушул Амир Финанстын биринчи проектисин ушундан баштасаңыздар болот. Себеби бул жерде акырын-акырындан таанышуу ушундан башталат. Амир Финанстын 6 счету бар, 6 түр счету бар. Биз үчүн актуалдуу бул накопительный, анан стабильный счет. Ушул 2 счет актуалдуу болуп саналат. Калгандары подписка, пам счет дегендер бар. Алар баягы сиз сактаганга же болбосо $500,000 өйдө болгон ошондой бир кичине условиялары башкачараак. Ал эми бул 2 счет бизге өтө жакын, анан бизге баягы кандай десем, очень удобный, да. Накопительный счетто сиз каалаган сумма менен баштасаңыз болот. $1 менен баштайсызбы, $10 менен баштайсызбы, $100,000, чек жок, эч кандай чектөө жок. Салсаңыз болот, ошондой эле алсаңыз дагы болот. Мисалы, бүгүн салып көрдүңүз, бир жумадан алып көрсөңүз болот. Сумма боюнча да чектөө жок, үстүнө кошо берсеңиздер болот. Ошондой эле керектүү учурда же болбосо планга жараша өзүңүздүн алсаңыздар да болот. Салган акчаңызды үстүнө кошулган кирешени дагы сиздер заявка берип туруп алсаңыздар болот. Киреше бир жума сайын түшүп турат. Бул жерде киреше ар кандай болот. Мисалы, содада деле же болбосо кайсы гана бизнесте болбосун, киреше бир жумага окшошпойт, бир айга окшошпойт, же бир сезондук өзгөрүүлөр болот. Ошондуктан бул жерде дагы ушул накопительный счетто дагы сизге точно эч ким айтпайт, себеби бул жерде содага жараша болот. Бир жумада мисалы 1%, 2%, 5% алган күндөр болгон бир эле жумада. Ошондой эле бул жумада дагы 0 да болуп калышы мүмкүн. 0 алган учурлар да болот. Себеби анын баары тең ошол биржадагы содага, сезонго жараша болот. Накопительный счеттогу акчанын баары тең, толугу менен 33 биржада иштейт. Орто эсеп менен сиз 3-5%-тин тегерегинде расчет алсаңыз болот. Мисалы, $1000 салсаңыз бир айда $30-50 тегерегинде түшөт. Бул жерде бир гана условия бул выводты сөзсүз түрдө биз воскресенье коебуз. Воскресенье коебуз, суммага жараша 2 күндөн 10 күнгө чейин сиздин заявкаңызды чыгарып беришет. $500 чейин 2 күн, $5000 чейин 4 күн, $50,000 чейин 6 күн, жана $50,000 жогору бул 10 күн деп ошол гана условия бар. Калгандарынын баары тең сиз өзүңүздүн планыңызга жараша кыймылдай бересиз. Андан ары кеттик. Бул стабильный счет, бул баягы мы уже на берегу договариваемся, да, депозитке окшош. Сөзсүз түрдө срогу бар, ошол срокко жараша сизге конкреттүү кирешеңизди айтат. Бул жерде 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга, 5, анан 8 жылга салсаңыздар болот. Ушул срокко жараша, мөөнөтүнө жараша кирешеси дагы 2,5%-тен башталат дагы. 2,5, 3, 3,5, 5 болуп атып, эң максималдуу бул 6% айына келет. Бул жердеги эмне үчүн бул жерде так сиздерге кирешени айтып атат? Себеби бул акчаны ушул 48 проектке жумшалат. Бул бизнес катары бир айдан акчасын, чыккан акчасын ошол проекттерди продвижение, обновление, программаларын өзгөртүшүп ошол проекттерде, бизнесте иштетилет. Бияктан чыгаруунун 2 жолу бар. Бул с ежемесячным выводом, ай сайын чыгарылчу. Ай сайын чыгарылат, анан с капитализацией. Капитализация. Мисалы, ай сайын чыгарганга сиз $10,000 салып койдуңуз. Мисалы, $10,000 салсаңыздар, ай сайын сиздер $550 алып турасыздар. Ай сайын $550 сиз кирешеңизди чыгарып, ушул 8 жыл бою 550ден аласыздар дагы, эң аягында сиздерге ушул салган $10,000 кайрадан кайрып берет. Бул жердин эмне жакшысы, сиз точно билесиз. Мисалы, 1 августта салдыңызбы, айдын ар 1 числодо сиздерге кошелегиңизга сразу чыгарып берет да. Мисалы, бул жерде менин
өзүмдүн ноябрь 2020 жылы салынган $5000 бар. Ал убакта бүгүнкү күндө 5,5% с выводом 8 жылга. Мурда 6% болчу. Мен ошол убакта ачылган счетум бар. Мен ошондо Кудайыма шүгүр ай сайын $300 алып турам. Мен ошондо баягы сурангам, Кудайдын суранып, ушундай бир киреше дагы бир тапсам деп үй алууга максат коюп келаткам. Ошондо мисалы $30,000 үй алып $300 бергенде деле ошол киреше келмек, же болбосо $5000 мен бияка салганда ай сайын мага $300 түшүп турат. Баягы күнүмдүк бир расходторду ушундай кылып санап алсаңыздар болот. Бул жерге мисалы $1000 салып койсоңуз болот. $1000 баягы арендага бердим деп салып койсоңуз, ай сайын биякта $55 чыгып турат сиздерге. $55 азыр эми где-то 5000-6000 сомдун тегереги. Сизге дагы бир акча булагы, пенсия катары сиздерге бул чыга берет. Бул өтө жакшы дагы инструмент. Ал эми капитализация деген бул финансисттер, экономисттер үчүн 8 чудо света деп коет, сложный процент. Ошол проценттин үстүнө процент же болбосо келген кирешенин үстүнө кирешени туудура бериш, ушул капитализация деп башка аты бар. Мисалы бул жерге сиз ай сайын сизге келген кирешени чыгарбайсыз. Ушул мөөнөтү бүтмөйүнчө ушул жерде кирешенин үстүнө киреше болуп кете берет. Сиз бул жерге мисалы $100 салып койсоңуз болот. Мунун дагы бир жакшы эмеси баягы визуализация деп коебуз го биз, мотивация. Сиз балким мисалы балдарыңызга салып койсоңуз болот. Балдарыңыздын окуусуна, үйлөнгөнүнө же болбосо дагы бир расходторуна салып койсоңуздар, $100 салсаңыз 8 жылдан кийин бул где-то $26,000 болот. 26,000 с хвостиком. Мисалы сиздерде азыр балким суроо туулушу мүмкүн, кантип эле ушул кенедей акча салып койсом ушундай сумма болуп калды деп. Бул так математика, биякта эч кандай фантазия жок. Мисалы биринчи айда сиз $100 $6 түшөт, экинчи айда 106 уже $6.12 түшөт. Андан кийин $112 дагы 6 мисалы 70 цент түшөт. Ошентип проценттин үстүнө процент болуп отуруп, акыркы жылдары почти бир айына $1000 только кирешеси эле $1000 болуп калат да. Бул срок үчүн, за счет срока ушундай суммага жетет. Бияка сиз $10 деле салып койсоңуз болот. $10 эми $10 салып койсоңуз где-то 2600, по-моему, $80. Мейли $50 салып коюңуз. Эми $50 азыр бир 4,5 сом. Бирок на выходе мисалы $13,000 болуп берет да. Себеби бул эмнеси жакшы, мисалы сиз рисковать этип, мейли деп туруп, кайда калбаган мисалы 850 сом деп туруп салып койсоңуз, балким сизде сомнение болот да, балким ошол чын эле 8 жылдан кийин бул компания дагы эле иштеп, дагы эле өзүнүн жашоосун улантса, на выходе сиз жакшы сумма алып каласыз. Себеби ал жабылам деген же болбосо бир ар кандай бир ойлор деле жок. Себеби только азыр ушул проекттердин санын 100гө көбөйтүп, андан ары дагы жаңы проекттер менен иштейбиз деген гана жакшы пландар да. Ошондуктан 8 жыл деле өтөт, 10 жыл деле өтөт. Канча Кудай берген жашка дагы жашайт деген менде чоң ишеним бар. Андан ары ошол бизде дагы бул счеттор толугу менен баягы сиз салган акчалар, булардын үстүнө сөзсүз түрдө киреше келет. Сөзсүз түрдө ушул 3 монетанын бирөөсүн сиздер тандап алып гана иштете аласыздар. Андан сырткары ушул 48 проектинин дагы токендери бар. Токен деген бул ушул мисалы сиздер көбүңүздөрдө АВТ бар да. АВТны биз бул токен, башкача айтканда монеталарды биз мисалы носкиге салыштырып койсок болот. Сиз азыр жайында носкини, кышкы ассортименттеги носкини мисалы 20 сомдон алып койдуңуз. Сентябрь, октябрда Кудайым кааласа ушул монеталарды сиздер $1, $5, балким $10, $100 баасы чыкканда гана сатасыздар. Аларга киреше келбейт. Көбүңүздөр путать этип атасыздар. Ошондуктан бул жерде токенди алганда ал жөн гана носки катары карайбыз. Ал эми бул жерде уже салган акчаңыздарга жараша болот. Анан көп суроолор болот. Мен аны
билип эле суроолоруңуздарды сөзсүз түрдө астына жазып коюңуздар. Суроолорго группировать этип туруп анан дагы видеого чыгам сөзсүз. Сиздерге жакшы маанай, жакшы амандыкта көрүшкөнчө. Анан бул жерде долгосрочный деп өзүңүздөрдү настройка кылсаңыздар болот, себеби бат эле болгон проекттер алар ар кандай болуп калышы мүмкүн жолдору. Ал эми бул жерде баягы долгосрочный да, возможно сиз 5 жылдан кийин аябай жакшы üzүрүн көрөсүз, возможно 3 жылдан кийин бир кыска мөөнөттө жакшы деле киреше болбойт. Кыска мөөнөттө сиз бир жылда, бир жарым жылда өзүңүз салган сумманы 2 эсе эле көбөйтүп аласыз. Ал эми көбүрөөк мөөнөткө карамасаңыз, көбүрөөк результат аласыз. Анан сөзсүз түрдө бул жерде баягы байлыкты родовой кылып караш керек. Вообще байлыкты, акчаны кантип башкарам, кандай жолдору бар, ошол жөнүндө ойлонуш керек. Криптовалютаны бүгүн сүйлөбөгөн киши жок, жалпы гана киши муну жок деп пока отрицать этиши мүмкүн, бирок дүйнө өзү ушул цифровизацияга өтүп атат, дүйнө өзү мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Себеби бул биткоин, эфириум, USDT сиз кайсы мамлекетте, дүйнөнүн кайсы точкасында болбосоңуз баасы бит бирдей. Демек мүмкүнчүлүк бүт дүйнө жүзүндөгү азыр 8 миллиард адамга бит бирдей. Себеби бүгүн 26 июль 2022ге мисалы биткоиндин баасы $21,000 турат. Сиз сөзсүз түрдө эле аны $21,000 чогултуп бир монета албай эле $100 алып койсоңуз болот, биткоинди $10 алып койсоңуздар болот. Ошонун үстүнө мондай киреше кошулат, плюс баасы өсөт. Ошондуктан мүмкүнчүлүк катары карасаңыз болот. Здесь и сейчас деген бул ал проект эмес. Мисалы бат эле сала коюп, анан $100 сала коюп, 2 айдан кийин чыгара калам деген андай проект эмес. Бул сетевой эмес. Сиз киши чакырсаңыз деле пирамида эмес. Мисалы сиз киши чакырып, анан астындагы акчаларды ала калып, анан өзүңүз чыга калам деген андай проект эмес. Бул долгосрок. Бул только мына банктай кылып өзүңүз счет ача аласыз дагы. Акырын саласыз, чыгарасыз, саласыз, көбөйтөсүз. Ошону көбөйтүп, ар кайсы инструменттерден көбөйтүп, ошонун кирешесин анан бирденсе алам. Кирешесинен анан бирденсе алам. То есть өзүңүз гана байлык чогултпастан, ошону балдарыңыздын келечегине, неберелериңиз, чебери кыбыраларыңыздын келечегине, ошол үчүн мындай кичине шире караш керек. Здесь и сейчас десеңиздер, анда лучше баштабай эле коюңуздар. Башка дагы кошелектор бар, мисалы Bybit, Binance, ошол кошелектор менен баштап көрсөңүздөр болот. Негизи эле криптовалютада өтө акча көп. Криптовалютаны дүйнө жүзү боюнча колдонушат. Азыр даже элементарно кофе үчүн дагы төлөп калышты. Ошондуктан сиз дагы артта калбаңыздар. Эгерде менин маалыматым анча деле жакпаса, менин маалыматым сиздерге төп келишпесе, башка дагы YouTube'да маалымат азыр толтура, ошол жерден дагы изучать этип, кошумчалап, ошол башка дагы кошелектордон байкаштырып көрсөңүздөр болот. Мен өзүм болсо ушул Binance жана Amir Capital 2 кошелекту кенен колдонуп, сиздерге сунуштап келем.